Ош Баткен-Исфана жолун асфальттаган жумушчулар 6 айдан бери эмгек акы ала элек. Ош Баткен-Исфана унаа жолунун курган жүздөгөн ашык жумушчулардын 6 айдан ашык маянасын албай келет. Буга чейин иш таштоо жол министрлигине кайрылуулары да жардам бербегендиги үчүн нааразы тарап бүгүн президентке кайрылды. Жыйын катышуучулардын айтымында буга чейин долбоорду ишке ашырып келген Түрк ишканасы жумушчулардын январь айынан баштап июнь айына чейин маянасын төлөп берген эмес. Ал ортодо ишти аткарган компания алмашып, кийинки айлар үчүн айлык кадимкидей чегериле баштаган. Бирок жумушчуларга болгон жарым жылдык мурдагы карыздан кутулууну же мамлекеттик кызматтар же аткаруучу ишканалар көңүл бурбай жумушчулар кыйналып жаткандыгын айтышат. Маяна талап кылган жумушчулар май-июнь айларында жумуш таштоого чейин барышкан. Айлыгын ала албай жүргөн жумушчулар Ош Баткен-Исфана жолунун 75-108 чакырымында келишимдин негизинде ар бир жумушчу өз техникасы менен иштеген. Ош Баткен-Исфана жолун асфальттоого байланыштуу азырынча расмий маалымат бериле элек. Ал эми жол транспорт министрлиги бул тууралуу маалыматы жок, тактала тургандыгын билдирди. Азыр эми мындай болду да, булар ошо менен март айынан баштап, биз март айынан баштап иштедим, апрелде айлык алдык, май, июнь, июль токтоп калды, иштедик, жумуш жүрүп атты, болгону айлыгыбызды ала албай калдык да. Андан кийин эле туруп эле Чакыр Апыдан Алкеге которгула деди бизди. Алке деген фирма, ген фирма экен, ошол жака которгула деди, биз ошол жака которулдук. Анан кийин эле болду, токтоп калды кайта жумушчу. Алкеда жетектей алган жок. Анан субподрядчиктер келди, кыргыздардан келди, Жагалмай деген субподрядчик фирма келди. Биз болду ошо август айынан баштап эмеге которулдук, Жагалмайга которулдук, Жагалмай менен иш жүргүзүп атабыз. Азыр бирок жол токтоп калган жок, жол болуп атат. Болгону зарплатабыз биз акыркы 3 айда мен лично өзүмдүн зарплатам 3 айдын зарплатасын албай калдым да.